بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. Сират илиминен Нурул Уюн китебинен сабагыбызды улантабыз. Биз өткөн сабакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын адеп ахлактары тууралуу сабак өтүп жатканбыз. Келип токтогон жерден китепти окууну улантабыз. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам турса да, отурса да зикир кылат болчу. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس. Эгер коомдун алдына барса, majlistеги бош жерге барып отурат эле. ويأمر بذلك. Сахабаларды да мына ошол нерсеге буйрат эле. Кимдир бирөөнү ордунан тургузбай кайсыл жерде бош орун болсо, ошол жерге отурат эле. ويعطي كل جلسائه نصيبه. Маектештеринин ар бирине болушунча көңүл каратат эле. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه وإذا جلس إليه أحدهم. Жанында отурган сахабалардан кайсы бири башка бирөөнү ал затка өзүнөн көрө жакыныраак санабайт эле. Мына ушунчалык деңгээлде көңүл каратат эле. Эмне деген ойго барат эле. Башка бирөө менден көрө пайгамбарга жакын болбосо керек деген күмөнгө барат эле ар бир сахаба. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Айюн наси хаббу илейк. Амр ибн Ас Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сизге адамдардан эң сүйүктүү ким эле деп сураганда, ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айша деп жооп берет. Эркектерденчи ким деп сураганда Абу Бакр деп айтат. Кийин Умарды айтат. Мына ошондо караса очерет жетпей жатат. Мени качан айтар экен деп, менден көрө башка бирөөнү мени жакшы көргөндөй жакшы көрбөсө керек деп ойлойт. Азыр сурасам, эң жакшы көргөнүм сенсин деп мени айтса керек деп ойлогон. Ар бир отурган сахабага көңүл каратат эле. Эгер Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир majlisке келип отура турган болсо, жанындагы сахаба мен Пайгамбарга эң сүйүктүү болсом керек, эң жакын болсом керек деп ойлоп калат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көңүл каратуусунан ага карата. Мына ошондон улам Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менден көрө башка бирөөнү мени жакшы көргөндөй жакшы көрбөсө керек деген күмөнгө барып калат эле. Лам якум саллаллаху алейхи вассалам хатта якум аллази жаласа илейх. Эгер жанына кимдир бирөө келип отура турган болсо, отурган адам турбастан туруп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам турбайт эле. Келип отурган сахабаны өзү ордунан туруп кетмейинче отурбайт эле. Илля ан ястажилаху амрун фаястазина. Бир зарыл иш болуп шашып турган болсо, уруксат сурап кийин турат эле. Эгер жаныңыздагы гыйбат кылып отурса, сиз аны пайдалуу нерсеге тарта албасаңыз, уруксат сурабай эле туруп кете бересиз. 2 саат гыйбат кылып турса, 2 саат ага кошулуп отуруп алып гыйбат кылбайсыз. ولا يقابل صلى الله عليه وسلم أحدا بما يكره. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир да бир кишини өзү жакшы көрбөгөн нерсеси менен каршы алган эмес. ولا يجزي السيئة بمثلها بل يعفو ويصفح. Жамандыкты эч качан жамандык менен кайтарбайт эле, жамандык менен жооп бербейт эле. Балким кечирип коет эле. Момундун чыныгы сыноодон өтүү же өтпөсү мына ушул орунда да көрүнөт. Айрыкча үй бүлөлүк маселелерде ажырашуу болуп кала турган болсо, тонун 100% тескери кийип алышат. Бардык жакшылыктарын унутуп, күйөө бала деп урмат кылып жаткан кайнене да башка адамга айланат. Ошондуктан инсан
keçirimdүү болуусу керек экен. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويحب المساكين. Оорулуу адамдарды зиярат кылат эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мискиндерди жакшы көрөт эле. ويجالسهم, алар менен бирге отурат эле. ويشهد جنائزهم, алардын жаназаларына катышат эле. ولا يحقر فقيرا لفقره. Эч качан кедейдин кедейлиги себеп кемсинткен эмес. ولا يهاب ملكا لملكه يعظم النعمة وإن قلت. Бирөөнүн падышалыгынан, айбатынан, мүлкүнөн корккон эмес. Неематты, жакшылык неематты улуулайт эле, эгер аз болсо да. Аны көп төйкөрөт эле. Аз болсо да неематтын кадырына жетет эле, эч качан неематты жамандабайт эле. لا يظلم منها شيئا. İnsan кээде мына ушул нерсени сезбей калат. Bir kedeydi kedeyligi үчүн кемситүү кээ-бир адамдарда табылып калат, өзү билбеген абалда. Кала берсе, телефонго жооп берген кезде кедейден бир сөз келсе, аны убактысына карап жооп берсе берет, бербесе жок. Бай адамдан бир нерсе келсе, СМС келсе, тезинен ал абалын сурап жооп берет. Жана падышанын падышалыгынан корккон эмес пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Салих инсандардын падышалардан коркпой мамиле кылгандыгы тууралуу хикаялар көп кездешет. Бул окуяны устаздарыбыз болгон окуя деп айтышат. Болгон окуя деп айтып беришкен устаздарыбыз. Бир алым буту аксак, бутун жыйнаштырып отура албайт экен. Ошентип бутун созгон абалда талиб илимдерге сабак берип отурган болот. Ошондо ошол замандагы залым падыша мечитке келип калат. Адамдар падышанын айбатынан туруп кетишет. Устаз болсо бутун созуп отурат. Бутун жыйнай албайт. Буту аксак да. Отурган жеринде кандай отурса дал ошондой отурат. Эч кандай айбат баспайт. Аллахка таква кылган инсанга Аллах айбат берип коет. Падыша жакын келбей, алыстан эле карап, назар салып чыгып кетет. Залым падыша болгон. Шакирттери караса, устазы бутун созуп отурат устаздары. Падыша келгенде. Эми бир нерсе болуп калбаса эле болду дешет. Бул залым падыша устазыбызга бир зыян берип койбосо эле болду эле деп ойлоп калышат шакирттери. Кийин падыша бул кишиге бир баштык динар же дирхам берип жиберет. Кийин бир баштык динарды же дирхамды алып келген кезде ал айтат: "Мечитте бутун созуп отурган адам колун созбойт экен" деп айтып кой деп айтат. Алар да падышанын падышалыгынан, айбатынан коркуу деген нерсе, айбаттануу деген нерсе болгон эмес. Чыныгы Аллахтан корккон адамда бул нерсе болбойт. فما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. Эч бир тамакты айыптаган эмес. Тавити тартса жейт эле, тавити тартпаса жебейт болчу. Жегиси келбесе жөн коюп коет эле. Кээ бир үй бүлөлөрдө мына ушул тамактагы туз маселесинен да тополоң жаңжалдар чыгып кетет. Бул маселеде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн үлгү болуп саналат. Кааласа тамакты жейт, каалабаса алдыдагы тамакты айыптабай жөн коюп коет эле. Аял киши канча аракет кылып тамак жасап келип дасторконго койсо, анын айыбын айтып айыптоо аял кишиге катуу таасир берет. Капачылык пайда болот өз ара ортодо. Ва кана саллаллаху алейхи вассалам яхфазу жара ва юкриму дайфа ва кана аксаран наси табассуман ва ахсанухум бишран. Кошуналарын акысын өтөйт эле, коногун сыйлайт эле, жана адамдардын эң табассумдуу, эң жылмайганы, жүзүнөн жылмайып жүргөн жана адамдардын эң жакшысы эле. Ла ямди лаху вактун фи гайри амалиллахи азза ва жалла фима ла будда минху. Ал кишинин бир да бир вакты Аллах үчүн болгон амал жана зарыл болгон иштерден башка иштерде вактын өткөрбөйт эле. Ар бир вакты Аллах үчүн болот эле. Зарыл болгон иштерден башка иштерде бир вактысын бекер өткөрбөйт эле. Тамактануу, казайы хажат, мына ушул нерселерден башка бир иштерде вактын өткөрбөйт эле. Сааттап телефондо вактын өткөргөндөр салыштырып көрө берсе болот. Ва ма хайра байна амрайни илля ихтара айсарахума. Эгер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки иштин арасында ыктыяр кылынса, тандоо берилсе, албетте жеңилин
тандайт эле. Илля ан якуна катиата рахимин фаякуну аб'ада ан-нас минху. Бирок эгер бул нерсе тууган урукчулукту үзүүгө алып келе турган болсо, бул нерседен алыс болгон кишилерден болот эле. Яхсифу нa'lahu ва ярqa'u thawbah. Бут кийимин өзү тазалап жана кийимини өзү жамак салат эле. Ва яркабул фараса вал багла вал химара. Ат дагы минет эле, качыр, эшек дагы минген. Ва юрдифу халфаху абдаху ау гайраху. Артынан кулун жана башка сахабаларын учкаштырып алат эле. Бул дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кичпейил болгонунун бир көрүнүшү. ويمسح وجهه فرسه بطرف كمه أو بطرف ردائه. Kede atın yüzün kiyiminin bir çetiminin sürtüp koyuyor ele. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbul fal ve yekrahu at-tiyara. Kede atın yüzün kiyiminin bir çetiminin sürtüp koyuyor ele. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbul fal ve yekrahu at-tiyara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem faaldi жақшы көрүп, шумданууну жактырбайт эле. Фаал бир нерсени жакшылыкка жоюу. Жакшы бир исымды укса, мисалы Сухайл радиаллаху анху исламга кирүүсүнөн алдын сахула амрукум, ишиңер жеңил болуптур деп айтты. Жакшы мааниге далалат кылган аттарды угуп калса, ошол нерсени жакшылыкка жоюу. Сухайл деген киши келди, ишиңер жеңилдештир деп айтты саллаллаху алейхи ва саллям. Бул фаал дегени. Жақшылыққа жою. Шумдану бұл мұнын тескересі. Бір мышық алдынан өтіп қалса, ишим жүрішпейт екен деп, 7 жол артқа қадам таштап, бұл шумдану, бұл нәрсені жақтырбайт эле пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына шундай ширки ырымдарды. Ва иза жаа ма юхиббу қала алхамдулиллахи раббил аламин ва иза жаа ма якраху қала алхамдулиллахи ала кулли хал. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жақшы көрген нәрсесі болса, Аллахқа мақтау айтат эле. Егер жаман көрген нәрсесі болып қалса, бардық авалда да Аллахқа мақтау болсын деп айтат эле. Бул хадис Ибн Мажада келген, лафзы башкачараак келген. Ва иза ра ма юхиббу қала алхамдулиллахи би ниъматихи татимму салихат. Егер жақшы көрген нерсеси болуп кала турган болсо, Аллахтын неъматы менен салих амалдар толук болот дегени. Жақшы көрген нерсесин да Аллахтын неъматынан деп билүү. Жақшылыкты Аллахтын өзүнөн испат берип, Аллахтын неъматы менен салих амалдар акырына жетет. Аллахқа мактоолор болсун деп айтат эле. Ва иза жаа ма якраху қала алхамдулиллахи ала кулли хал. Егер жактырбаган нерсесин көрүп калса, бардык авалда Аллахқа мактоо болсун деп айтат эле. Бул да мусулмандын адептелүүсүнө керек боло турган кулк мүнөздөрдөн. Дайым хамд ооздан түшпөсү керек. Аллахты мактоо ооздан түшпөө керек. Сиз каалаган нерсе болсун, сиз каалабаган нерсе болсун. Эгер өзү каалабаган нерсе болуп кала турган болсо, бекер кылып турман барбасам болор эле. Бул орунда да, мындай абалда да, бардык абалда Аллахка мактоолор болсун деп айтат эле. Ва иза рафа'a at-ta'am min bayni yadayhi qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa awana wa ja'alna muslimin. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва жа'алана минал муслимин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдынан тамак көтөрүлсө, тамактанып болгондон кийин жогорудагы дуаны айтат эле. Бирок бул орунда автор рахимахулла бул хадисти мааниси менен риваят кылса керек. Бирок эки хадистин сөздөрүн бири-бирине кийиштирип жиберген. Тамактануудан кийин келген хадистин сөзү Ибн Мажада риваят кылынат. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. Бирок бул хадисти кебир алымдар заиф хадис деп айтышкан, кебир алымдар Шейх Албани заиф деп айткан. Башка хадис сахих, башка сахих хадис бар. Бул хадис да Ибн Мажада келет. من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. Ким тамактанып болгондон кийин мына ушул дуаны айта турган болсо, өткөн күнөөлөрү кечирилет деген хадис бар. Шейх Албани бул хадисти хасан деп айткан. Бул китепте келген дуадагы ва авана сөзү уктоодон алдын айтыла турган дуада келет. Бул имам Муслимдин сахихтеринде келет. Анас радиаллаху анху риваят кылган, анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям кана иза ава ила фираши qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana فكم ممن لا كافي له ولا مؤية. Автор рахимахулла мына ушул хадис менен
тамақтанып болғандан кейін айтыла тұрған дуаны сөзін бірі-біріне киіштіріп келтіріп қойған, бірі-біріне қосып жіберген. وأكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көпшілік авалдарда қыблаға жүзденіп отырады еле. ويكثر الذكر, көп зикір қылат болчу. ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة, намазды ұзын оқып, хутбаны қысқа оқиды еле. Шындығында хутба қыла тұрған мынау шул нәрсеге тескері іш қылышат кейбірлер. ويستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. Хутбаны қысқа қылу керек, намазды ұзынырақ оқу керек. Мынау ошол имамдың фақих екендігін белгісі. Кейбір жерлерде хутбаны ұзын қылып, адамдарды чарчатып, зеріктіріп, анан намазды қысқа оқып қойшады. Өзі негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хутбаны қысқа қылған, намазды ұзын оқыған. Шариатта келген далилдер мына шуға далалат қылады. Шейх Абдурахман Саади деген чоң алым болған, ал кишинин хутбасы 6-7 минуттан ары өтпейді екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір мәжлісте Аллах Таалаға 100 жол истигфар айтады. Әрбір инсан өзін есеп қыла берсін. Кейде мәжлісте отырған кезде қанша жол истигфар айтабыз, әркім өзі жақсы біледі. Біз бір мәжлісте 100 жолы ғибат қылсақ қылабыз ғой, бирок бір де жол истигфар айтпайбыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір мәжлісте 100 жол истигфар айтады. Кейбір адамдар мәжлістерде отырышқанда ғибатқа кірбей бір четте истигфар айтып отырғанын көресіз кейбір адамдарды, ғибаттан четтеніп. Кәне саллаллаху алейхи вассалам ясмау ли садрихи ва хуа фи ссала азизун ка азизил мирджали минал бука. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намазда ыйлаған кезде құдым қазандың бықылдосына ұқсаш үн уғылат еле дейлі отады. Қазандың бықылдосына ұқсаш үн уғылат еле дейді. Намазда тұрған кезде ыйлағанда, қазан қайнағанда шыққан үндөй үн шығат еле деп айтылып жатады. Бұл нәрседе де әрбір инсан өзін есеп қыла берсе болады. Ақырқы жолы қашан ыйладыңыз? Мынау шул авал сізде болды же жоқ бұл? Әркім өзін есеп қысап қылып көрсін. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس والثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйшөмі жана бейшембі күндері ораза қармайтылы, жана әрбір айдан 3 күн ораза қармайтылы, жана ашура күннің оразасын қармайтылы. وقلما كان يفطر يوم الجمعة, жума күні аздан аз оозу ачык болот эле. Бул хадис имам Тирмизиде келет, лафзы төмөнкүдөй, сөзү төмөнкүдөй. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام غرة من كل شهر وقلما يفطر يوم الجمعة. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әрбір айда 3 күн ораза қармайтылы, жана жума күні аздан аз оозу ачык болот эле дейт. Бұл имам Тирмизидеги хадис болып саналат. Бирок имам Бухари менен Муслимде төмөнкү хадис риwayat кылынган. Мухаммад ибн Аббад айтат, ан Мухаммад ибн Аббад قال سألت جابرا رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. Жабир радиаллаху анхудан Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жума күнін оразасынан қайтарған ба деп сұрадым. Ошонда ова деп жооп берет. Ошондуктан жума күнін өзүндө гана китебинде айтатудан кайтарылган. Ва амма ма yazkuruhu awam yasin жана ишемби күнү ораза тутпай турган болсоңуз, жума күнүндө ораза туткан болбойт, жума күнү. Вала асар ан сахиб. Әрбір айда оразаны кемітпей теле дейді. Жалпы адамдардың тілінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың аттарынан Ясин деп айтылған Таха деп айтылған сындары бар деген сөздер же болбосом Шабан айының көпчүлүк күндөрүн ораза менен өткөрөтеле. Бир да бир сахабадан асар болуп келген эмес. Жума күнү туура келип өтөлөтеле дейт. Деп тамгалар деп айтылган. Жума күнүн оразасын башында келген тамгалар турган аяттары tutula turgan oruza turalу. Аталып алса дұрыс бу. 6-нчы күнү да тутпай. Жума күнү гана ораза кайтарды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Аталып алуу жума күнү гана ораза кармоо макрух деп айтышат алымдар. Кимдир 4-5 күн же 5-6 күн кармап койсоңуз болот. Бирок жуманын өзүн гана макрух санашкан Ибн Кайым рахимахулла айтат, ошол күндүн өзүн гана кармоодон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сура имам Бухаридеги келген хадиске көрө болбой турган сындар катарынан Куран сүрөлөрү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң көп ораза эмес күндөрү парз оразадан башка бул Шабан айынын оразасында болгон дейли. Балага ат коюу бул саллаллаху алейхи вассалам Куранда келген бул сындар менен интизару лил вахи эмес.
وقد نص Пайғамбар مالك саллаллаху على алейхи уассалам كراهيته تسمية بياسين. имам Малик Пайғамбар рахимахулла саллаллаху алейхи уассалам Ясин деп балаға ат қою бұл макрух өзіне екен. лайық болған өзгөчөлүктөрдүн бири, Açık пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи Аллаху уассаламга алам. лайық болған өзгөчөлүктөрдүн бири, ал кишинин көзү уктайт эле, бирок жүрөгү уктабайт эле деп жатат. Интизару лил вахи, мунун себеби вахи түшүүсүн күтүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрөгү уктабайт эле. Көздөр уктаса да деп айтылып жатат. Ва иза нама нафаха ва ла ягитту. Эгер уктай турган болсо коңурук тартат эле. Коңурук тартуусу өтө бийик даражада болбойт эле. Коңурук атканда бийик чыкпайт эле, оозунан пышылдап чыгат эле, үйдү көтөрө турган даражада коңурук тартпайт эле. Жеңилирээк коңурук тартат эле, көздөрү уктаганы менен жүрөгү уктабайт эле деген хадиске карама каршы эмес. Бирок бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга таандык өзгөчөлүктөрдөн болуп саналат. Ва иза ра'a фи манамихи ма якраху qala huvallahu la sharika lah. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндө жаман бир нерсени көрсө, жогорку дуаны айтат эле. İmam Navavi rahimahullah Azkar kitabında babun ma yaquluhu iza ra'a şey'un aw fazi'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir nerseden korku oturgan bolsa bul hadiste Şeyh Albani rahimahullah sahih dep aytkan, İmam Navavi rahimahullah keltirgen bab bir nerseden korksa dep keldi, түшүндө degeni anık kelbedi. Түшүндө degeni anık kelbedi. Түштө деп башка бир зикирлерди келтирет. Түштө корккон киши эмне деп айтат? Имам Абу Дауд жана Тирмизи зикир кылган хадисте баяндалат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам корккон вакытта айтыла турган бир канча сөздөрдү айтты деп А'удhu bi kalimatillahi tammati أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده من همزة الشياطين وأن يحضرون وإذا أخذ مسجعه قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам уктоо үчүн жатса, о Раббим, пенделериңди кайра тирилген күнү азабыңдан сактагын деп дуаны айтар эле. Чындыгында уктоодон алдын айтыла турган дуалар акыретти эстете турган дуалар. Киши акыретти эстете турган дуаларды эстеп жата турган болсо, күн бою кылган иштерине бир назар салып, бирөөгө зулум кылып койгон болсо, анын алдынан өтүп, акысын берип, адалдап алганга аракет кылат. Анткени канчалаган адамдар уктагандан кийин кайра турган эмес. Уйкуда өзү негизи кичине өлүм дейилген. Ва иза истайқада қала алхамдулиллахи аллази ахяна ба'дама аматана илейхи нушур. Кайра уйкудан турса, өлгөндөн кийин кайра бизди тирилткен Аллахка мактаулар болсун деп айтат эле. Кайра тирилүү ал затка болот. Бул да кайра тирилүү бул Аллах кайра тирилтет. Тирилүү бул Аллахтын колундагы болгон нерсе. Бул да уйку кичине өлүм экенине далалат кылат. Уйкудан тургандан кийин өлүмдөн кайра бизди тирилткен Аллахка мактоолор болсун деп мына ушул дуаны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөттү. Калганын кийинки сабакта окуйбуз. Валлаху алам бис-саваб. Субханакаллахумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.